Ушул адам татыктуу деп мен өзүмө түбөрдү ишенгенден кийин Шоромбай Шариповичтин туузунун астына келип турдум. Туугандар, менде да намыс бар. Мен дагы тууган экен, ким тууган, ким өзүбүздүн бала экенин билем. Бирок ошол өзүбүздүн бала кичине бошуракпы деп ойлойм да. Кичине жетилелекпи деп ойлойм. Акыркы жылдардын эле айтайын, мына 2010 баштап кандай жумуштар, ушу мен 2010 баштап жакшы билем да бул кишини. Кандай жумуштар иштеп келди. Ош коогалаңында кандай болду? Эмне кылды? Бул киши кайсыл жерде жүрдү? Эмне иш кылды? Бул киши башын салып качтыбы? Же үйүнөн чыкпай койдубу? Интервьюну ак дивандын четине отуруп алып бердүбү? Телевидениелерге же элдин арасында жүрдүбү карала тарлоо болуп? Мунун баарын билебиз туугандар. Мактана албаган анын ачуусу жок. Калганы өжөрлүгү, намыстуулугу, тазалыгы, чындыкты сүйгөнү, акыйкатты сүйгөнү. Туугандар, мына кечөөнү Манас району менен Кара-Буруу районунда элдер менен жолугуш келдик. Анан сурады бирөөлөр. Сиз Москва менен Астанадан кандай жардам күтөсүз деди. Бул киши айтты. Мен Москва менен Астанадан жардам күтпөйм. Мен мына силердин батаңар, силердин колдооңарды күтөм деп. Эми Астанага эмне барайын? Эмне бар Астанага? Мына берде биз турбайбыз, биз кол коебуз, биз көтөрөбүз, турабы я. Кыргызстандын келечегин, мына балда кичинекей балдарыбыздын келечегин коюп 15-октябрда баарыңарды чакырам. Сооронбай Жээнбеков, 9-номер. Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.